Урматтуу достор, кечиресиздер, жана техникалык себептерден түз эфир өчтү. Азыр Ленин районунун тергөөчүлөрү келди. Биз азыр баягы эле номер 2 төрөтканадабыз. Эми моундай күндө, урматтуу достор, дагы кимде ким жаңы кошулуп аткан болсо түшүндүрүп өтөйүн. Тихий анан бул жер кабыл алуу бөлүмү да. Бул жерде келсек бир эже тосуп, бул санитаркамын дейт, жарандарды киргизбей элдер мына суукта дирилдеп эшикте турат. Алды 1-2 саат мурда келип турган экен. Эми мындай суукта, ушундай акыбалда буларда боор барбы деген суроо да, жөнөкөй эле суроо. Булар адамбы, боор ооруйбу адамдарга? Адамдардын ден соолугу үчүн күрөшөбүз деп атат. Бул жакта адамдар суукта дирилдеп турат. Анан моундай кыштын кыран суугу болуп атат. Чыкылдаптым эле. Ушул жагдайда итиңди да эшикте калтырганда мындай ооруң жай бербейт да, мындай итти да эшикте койгонго мындай бир кепе салып бир нерсе кылып, итти да моундай суукта калтырган болбойт да. Эми биздин жарандарды, мамлекетибиздин ушул жашоочуларын киргизбей, бул жак эшигин дагы, бул жагында дагы бир эшик бар экен, аны дагы жаап алып, өздөрү ичинде футболкачан жүрүшөт. Азыр эми тергөөчүлөр келди, чоо жайын азыр сурайлык. Азыр ушул жерден арт каттап эме кылып коелу. Бул жакка ошол Ленин район тергөөчүсү келди. Ошол баракет анан бул жерде эч кандай эле бизде эле эчке кубалып атат, сууктачы. Бул апаларыбыз суукта. Өзүңүз кандай диагноз менен ооруйм дедиңиз? Мен апластический анемия менен ооруйм. Онкобольной, Онкологический больницада гематология. Анан суукка туруп өтө üşүгөнгө да болбойт. Анан келиним толготуп калып алып келгенбиз бу жерге. Анан ошо бу жерге киргенге болбойт, бу жерге турбагыла деп эле эшикке кубалап. Анан эшикте üşүп калдык. Андан тигил эшигине барсак аяктан да кубалады. Бу жерге такыр врачтарды да, санитаркаларды, акушеркаларды да киргизбей койду. Эшикке тургула деп. Анан эшикте турганбыз, анан ошону менен 3 саат туруп калдык эшикте. Анан сурансаңыз не деди? Телефонуңузга чалып турат. Болбойт, киргенге болбойт, эшиктен бүткүлө деди бизде. Бу жерге турганга болбойт, эшиктен бүткүлө деп эле эшикте туруп атабыз. Анан могу жерден бул жактан столго отуруп турайын деп тиги жерден стол сураптырсыз. Анан ага да бербей койдубу? Могу осто стол бар экен. Мен ош жерге да отурайын десем, а жерге да болбойт. Урматтуу тергөөчүлөр, кандай кылалы? Азыр мыйзам чегине баарын кабыл алабыз. кагазыңызды бериңиз, арыз жазалы. Негизи мына жерди сиз эми мына жерде отурасыздар, Ленин районунун тергөөчүлөрү. Алдыңыздарда прокурорлор турат, Ленин районунун прокурорлору. Оң жагыңыздарда бир 100 метр жерде ушул номер 2 төрөткана турат. Ушул жердеги мыйзамсыздыкка көңүл буруп, бул жакка жарандардын укугун коргоп, бул жактан коррупция айтпай эле коелу ал жөнүндө. Элементардуу адамдарды мындай итке мамиле кылгандай кылбай, кичине могу жерге жакшынакай отургучтар туруп, ушул жерге кирип отуруп, элементардуу могу суукта кыйналбасын да, ошол нерсени камсыздап туруңуздар. Хорошо, мыйзам чегине баарын азыр чара көрөбүз. Азыр жүрүңүз, ичине кайсы дарыгер бүгүн дежурныйда экен? Мына адамдар тамак алып келип атат могу жерде, мына. Бул тамактарды ысыгында ичиш керек, мына тамактарды. Анан Айылдан келгенбиз, биз тамакты алып. Бул адамдар 2 саат Биз көчөдө калдык суукта. Бирөө караган жок, неге келдиң деген жок бизди бу жерде. Кызыбыз бүгүн эртелеп төрөгөн. Ого ыстык тамак керек. Апа сүт алып келиң, тамак алып келиң. мына тамакты элементардуу азыр сиз милициясыз. Арызды мындай кылалы, арызды жаза бересиздер, аны 14 күндө карай бересиздер. Азыр мына кишилердин жарандардын тамак аштарын дежурный врачка айтыңыз. Азыр баардык тамактарды кабыл алсын, жарандарга ысыгында тамактар жетсин. Ошону камсыздап бериңиз. Эшикте тамак жеткизе албай аткандарды чакырыңыздар, берсин. Тамак алып келип келиндеринечи, ошолорду өздөрүнүн жеткирип берип коесуздарбы? Эмне киргизбейсиздер? Тамактар толук калбадыбы эшикте 2 сааттан бери? 2 саат калган жок, 2 сааттан бери ачык турат, алып атабыз. Кана алып атканыңар? Мына карасаңар, турбайбы? Албай атпайсыңарбы? Эже. Алып берсек, кел алып кел. Бергене тамактарды бергиле. Тамактарыңызды бериңиздер, киргизип берет.
Функцияңыздар ушул да эмне үчүн шуну сөзсүз түрдө милиция келип айтыш керек. Милиция келбейле, биз жантан бери өзүбүз алып атабыз. Укпай атпайсыңар биз айтсак. Элдин баарын прогрессивдет неметпейле коюңуз сиз. Мына урматтуу министр мырза, эмне үчүн карабай атасыңар ушул экинчи Эки роддомду? болбой келген. Кайчанчы палата айтыңыз. Эжеке мындай кылалы. Палатасын Азыр билбейм. мына сиз Эпилсеңизде келген. 2ден 4ге чейин тик час. Жок. Saat 8'den geçki 7'ge değil, 8'den geçki 7'ge çeyin adam işleydi. 2'den 4'ge çeyin tik час oğunuz eceke. Anan tik час vakta любой больницада деген тамакташайт да. Anan biz hazır. Эми чуйски Сиз эмнеге таянып айтып атасыңар? Тамак албайт деп. Чуйски да айтпады. Biz Мен айтайын, сен кулак сал, кызым. Азыр айтам. Айтам. Анан бүгүн biz деген 2 роддомду кабыл алатабыз. Передача эмес, мына аялдарды көрүп атасыздар, Мына жана деген реанимациянын передачасы мен өзүм алдым. Реанимацияга дагы алып бардым. Дагы 13-чү палатага терезени ачып туруп, кимге деп туруп, алып туруп кеттим. Андан кийин силер передача Силер албаган үчүн жарандар айнектерден берип жүрөт баарысы кыдырып айнектерди. Мен о жакка баргыла Эми аякка- приемныйга шого бардым. Аны Төрттө барган дерезеңе мен бардым. сизди көргөн жокмун. Мына бул балада губак неме. Мына бир бала келди. Аныкын алып калдым. 13-чү палатаныкын алып калдым. Реанимациянын эки Мунуларды алып калыңызчы. Анан Сиз азыр мен жазып алып калам, алып барып берем. Мына боякта канча келин отурат. Ошолордун баарын принимать этип атпайбызбы? мына тихий частта Азыр мен кагаз алып жазып алайын. кагаз алып келиңиз, жазыңыз. Кагаз алып жазып. Тамак берчүлөр баарыңыздар алып келиңиздер тамагыңызды. Мына тамактарын бере албайм, муздап ысык тамак өзү ушунда жетпейт. Кагазыңызды Мен бул алып жерге келген билгеним жок. Сиз уңуз, бул жерге келген жок эже. Мен бул жерге келгеним жок. Мына- Келдим деген. мына- Жок, тиги жагына барып атат, тиги жагына. Эмне үчүн жаап алдыңар? Ал жак 2 час, 2ден 4ге чейин. Дежурный врач не кылат тамак жеткизбей? Ошо жерге Мен туруп. санитаркалар не кылат бул жерде? Сиз журналист мындай. Жок, мен о журналист Кандай? дегеним жок. Кана да Жок, менге уксаңыз? кызык. Мен келбегенде эшикте адамдардын баары эшикте калмак Жок, экен. журналисттер сүйлөтүп экен, башка адамга сүйлөгөн болбой. Дежурный врач бүгүн эки роддомду принимать этип атабыз. Дежурный врачтар тяжелый аял бар. Ошо жакта Бүгүн кечке канча адам кабыл алдыңар? журналды. Мына мына жерде көп болгон аялдар айтып атат. Канча киши бүгүн келди бул жерге? Gelin alып келгенде 3 saat болду. Андан кийин бир экөө эле келди. Мына. Канал бар. Айтқан сөзүнө эшикти жабып алат. Айтсаңыз. Эшик көргө келген. Неге ачпайсыз? Эже кел, алып кел. тамактарды алып Тамактарды бергиле. аты жөнүн жазып алып бергиле. Кубанова Айзада, 2 палата. 3-чү палата Кубанова Айзада. Кубанова Айзада. Мына Төрткө чейин ушул жерде туруш керек экен да адамдарчы. тиги Мына тамактар тамак алгандай ар биринде пакет. Мына жагына да жазып. Кана баягы кыйын болуп аткан медсестра каякта чакырбайсыңарбы? мына кел. 3 палата. Кийинки ким бар дагы? Кел, тамактарды бергиле. Эжеге бергил. 4-cü palata Toygunbayeva bizde. Birinci etap. Rozal'ın 4. palatası var. Patologiya dedi. Patologiyanın özünde eşiği var da şu an. Oy açmaya da tanı. Patologiyanın bu yerden albayız. Patologiyanın özünde eşiği var, özünlükü var. Ачпай атат экен, не кылат? Yok, baslar azı 4'te açılar. Patologiyaga var albayız. Özünde bunun eşiği var. 30-чу. Kaç palata? 30-чу палата, биринчи этаж. Aldak teyirtigi ıstanyada. O şartta özünce eşik var. Жок, силер кабыл алгыла да каяктан барат эми аяка? Айланан журналист ал башка делейин. Первый передача эмес, мен бул жерге келгендерди алып Жок, ал калатам. төрөгөн келин да, ал Төрөгөн төрөгөн келин келин. ошо жака ачылды уже 4 болду. Мына мен бул зданияныкын алып калайын, Кана, ошо жакта кача эшиги өзүнчө. 3 4 Аяктын эшиги өзүнчө. Мен передача истемесем. Алыңыз моларды, алыңыз. Эшеникин алып коем. Ала бериңиз да тиягын. Жок, буту тартыңызчы. Эже, ал берсеңиз. Эмне мынча коркушат булар? Коркпойлу бояктын баары аялдар жылаңа түшүп атат. 5-ci отделениеде экен, палатасын билбейбиз. 5-ci отделение жок бизде эже. Азыр шонто айтканбыз. 5-ci палата. Канада о. Атын айтыңыз. Тилягова Мсхал. Мына. Анда сол журналист келет, сол башка келсе андан баарын кабыл алып берели да. Бизде де 5-ci палата. 5-ci палата Тилягова. Тилягова Мсхал. Тилягова. Жок, оокат не муздап калсынбы төрткө чейин? Тилягова. Эми бул биздин приказ эмес да. Кимдин приказы? Тихий час деген бар бизде. Тихий часта могу жерде дежурда турган санитаркалар не кылат? Жана сүйүнчүгө келгенде эле келсеңер, сүйүнчү аласыңар, ошондой эле алсаңар. Сүйүнчүнү тым эле чуркап чыгып алып чыгып турбайсыңар, ошондой алгыла.
Сүйүүчүгө жараша кызмат кылыш керек чынбы? Ondan keyin 2'den 4'e çeyin. Geçki 7'den deymiz. Ertengmen 8'e çeyin gelmеңиздер. Сүйүнч алганда айла алыңыздар. Мына эми урматтуу тергөөчү кызматкери, бул жерде Акылбек Жапаров баягыда айтпады беле? Ар бир жерде оорукананын кире беришинде илинип турсун, акысыз көрсөтүлүүчү кызматтар деп. Азыр сураңызчы, эмне үчүн илбей атат булар? Бизге жооп бербей койду. Сиз сурасаңыз, балким сизге жооп берет. Такылдатып алып сурап бериңиз бизге. Биз билгибиз келет, мына жарандар билсин. Азыр 13 000 сом дагы бул жерден бир келин келди. Туксаңыз? Окусаңар болот. Бул жерде терроризм деп турат, байке. Бизге терроризм кереги жок. Билинип турган, мен кече окугам. Неге алып койдуң муну? Чакырыңыз, илсин. Кайсы кызматтар бизге акысыз болуп туруш керек? Эже, келсеңер бери. Эже, Бизге тил укпай атат. Сонун болбоду сиз сиз. турбады эле бесплатно депчи. Төрөт бесплатно деп. Кана ошо кагазыңар? Кана? Men bugün geldim. 13 000 сом сурапсыңар бүгүн бир эжеден. Ошону илип койсоңарбы? Мен кече көрбөдүм Siz беле. degan bunday faktını aytdınız, жөнүндө эмне болуп атасың? Жалган айткан жок, мына эл күбө бул жерде. Ким сураптыр? 13 000 сураптыр операцияга. Мен билбейм, мен сураптырмын. Акысыз деген неге жок? Сурабайсың. Мына милицияны да укпай атат. Буларчы. Ачсаңыз. Аялдар төрөгөн келгенде бекер төрөйбү же? Мына көрдүңүзбү? Милицияга мамиле кылып атат. Биз айтпайлы коелу эми. Хорошо, мыйзам чегинде чара көрөбүз байке. Жок, азыркы мыйзам чегинде көргүлө да мыйзам. Сиз арыз менен кайрылыңыз. Жок, сиз бизге билип бериңизчи. Биз арыз менен деле кайрылбайлы коелу. Бизге билип бериңиз. Көрдүңүзбү? Биз сизди токотпой атат, бизди Эже. Эже. чакырыңыз анда. Мына каерде илинип турду эле, кече көрдүңүз беле? Акылбек Жапаров күпүлдөдү эле баягыда, тим эле министр, ой, могу жерде илинип турсун акысыз кызматтар деп. Кана ошол бизди го мейли журналист экенбиз, биздин тилибизди укпайт экен. Килтейген Кыргызстандагы экинчи киши деп аткан Акылбек Жапаровдун сөзүн укпай атсам да, бул да экинчи роддомго эмне деп сөз айтабыз? Жакшы сизди Кудай жалгап чакырып бергени сонун болуптур да. Балакечен сени укпай атат, башканы калган. Мына тергөөчү өзүңүздүн эми бир эмеңизди, күчүңүздү көргөзүңүз эми ушул фактыларды тиркеп, чекчейтип туруп ушуларга чара көрүп. Сага ушундай мамиле жасаган бул эмне кылып? Ушундай мамиле кылган эмнеси? Азыр биз тергөөчү милициябыз менен баратабыз. Негизи ушундай оперативдүү иштеш керек биздин тергөөчүлөр. Мына бул жакта тамак аштарды бул жактан да кабыл алыш керек эле негизи. Бул жактын эшигин таптакыр жаап алышкан эле да, жаначы. Эми ачыптыр мына. Саат 4 болдубу? Алтын калды. Мына эми ачыптыр. Бул жагында дагы илинип туруш керек эле. Төрөт акысыз деген, операция акысыз деген илинип туруш керек эле. Бул жак ачык экен. Бул жак дайым ачык болуш керек негизи. Ооба. Сураңыз, эмнеге жаап коюшту? Патология. Эже саңызбы? Мына могул жакта информация деп турат. Бул оорулуулардын списоги экен. Кана бул жерде баягы Акылбек Жапаровдун акысыз болуш керек деген талабы. Бизди го мейли журналист эле укпай атат. Акылбек Жапаровду укпай атат го булар. Анда азыр бүгүн өтөсүз. Экинчи төрөт үйү. Кара эштен киресиз. Мен кара эштен кирип туруп 5-палата патологияда жүрөсүз. Токтосоңуз байке. Кечиресиз. Атым Улукбек байке, мен журналистмин. Сизге келинчегиңиз төрөдүбү? Нелерди алып кетип атасыз? Печка жылыткычпы? Не жок бекен бу жакта? Жок,
Муздак көп пайбы. Муздак? Бүгүн эле жана эле келдик. Мо бумага эмне алып келдиңиз? Бума керек келди. Өзүнө азыр колдонгон. Мына больницада кайсы продукциялар менен камсыздандырылды? Элементардуу эми бумагандагы үйдөн ташып келип, жылыткычты да үйдөн ташып келеби? Мына урматтуу министр. Рахмат байке. Кайсы палата сиздики кечиресиз? 5-палата? 5-палата патология. Патология. Ал. Ким бекитти? Зал ожидания ачып койбоду эже күн суукта. Бердичи, мен уксаңыз, мен загрузканы ачкандачы, сейчас минуточку. Мы это тин айнекти талкалап салышты тигине. Тарсылдап бериши, тет айнек. Ачпасаңар сонда кылат да. Эмне кылат? Берди болсо, мен талкаласам, муну да талкалап Жакты, салсынlar. пожалуйста, эже. Тиги жакты жаап койгула. Ладно, Зал ожидания ачып койгула, онда күн суукта эже, хорошо? Второй этаж, 14-я палата. Бул жак бирөөнүн жеке менчик бизнеси, бул жерге бир бөлмө берип коюптур. Эмнеге бул бөлмөнү ким берди буларга? Бул мамлекеттик мекеме да. Мамлекеттик мекемеде бул жерде сүрөт чыгарган, балдарды сүрөткө тарта турган, мына кабинет кылып коюптур. Кимдики бул? Главврачтыкы. Ушуну дагы бир буга дагы бир көңүл буруп коюңуздар. Эми тиги жагын көрөлү, тиги дарыгерлерди сурайлы. 5-патологияда жылыткыч алып ташып атат. Бу жакта дагы бирөө жылыткыч көтөрүп келе атат. Салам алейкум байке. Мен суук берген бияк больница. Каяктан алып келе атасыз муну? Кимдики бул? Меники? Үйдөн алып келе атасызбы? Ооба. Больницага? Адамга. Кайсы палатага? Билбейт алсаң. Мына жылыткыч ташып кетип атат. 37 миллиард бөлүнгөн биздин медицина тармагы. Медицинага 37 миллиард жылына бөлүнөт экен. Элдер жылыткыч көтөрүп, өзүңүздөр көргөндөй жылыткыч ташып жүрөт. Ачак экен, главврач ким экен? Дежурный врач ким? Бесплатно деген эмеңер бар эле го, төрөөгө келгендер бекер төрөйт. Ошону эмеңерди илип койсоңор болот. Бияқта бар да. Неге буяка койбодуңуз? Сизге кириңиз, биздин арыз боюнча аласызбы, албайсызбы? Бизди арызды салып ошо. Кирели? Жок, сиз кирбейсиз, сизди Неге? киргизе албайм мен. Неге? Ооба, ушул Ким жака айтты? барасыз, жогору жактан аласыз, билем мен силерди. Урматтуу милиция, эмне дейсиз буга эми? Барасыз, жок, мен киргизе албайм. Анда сиз ачыңыз, жүрүңүз, анда ошол жактан чиновка жазасыз. Бияка азыр бизде карантин болуп атат. Жогору жактан кагаз түрүндө алып келесиңер азыр. Кана сиздин маскаңыз? Мен азыр прием алып атам, мен да чечингенге убакыт бербей атасыңар силер. Келсиз, арызыңызды жазасызбы? Биздин тергөөчүнүн да мени да кошо чыгарып таштады. Эмне дейсиз эми? Сөз жок. Качан бизде мамлекеттен өнүгө турган бир 3 белгиси бул сот системасы, билим берүү тармагы, медицина тармагы. Бизде ушул 3 акыбал менен биздин өнүккөнүбүздү, өсүп аткандыгыбызды баалап койсок болот да. Анан медиктердин жагдайы, айлыктары жакшы эле көтөрүлүп атат. Анан жана сүйүнч алгандай чуркап чыгышса сонун болот эле. Передачаларды да ошондой алып турса. Кандай кылдык? Азыр биз жазабызбы? Кыскача эле кылып жазып койсок болобу? Болот. Ошондой кылып коелучу анда. Кана кагазыбыз. Мону сиз кармаганча туруңуз аны. Бул жакты тартканыңыз керек, арызды. Негизи мен сиздерди чакырткан жокмун өзүчү. Булар чакырды. Жок. Булар чакырып кайра өздөрү моунда утулду да. Мен тартып жазып койду, эсмесо арызды. Биз экинчи төрөт үйүндө турабыз. Жок да жанында. Ушул да жок болуп келет да. Жок. Пара. Бул жакты тартпаңыз эже. Мындай эле байкени тартсаңыз. Ооба, сизде тарткан жок. Жок, арызды тартпаңыз.
Bizde 5. ayda çok yok. Күтүү залындагы мыйзам бузган жагдайды көзөмөлгө алып бериңиздер деп атайм. Экинчи төрөтүүндөгү күтүү залын жаап алгандыгы укуктук Faktlarını gördünüz, gördünüz. Kaç eder gördünüz? Жалган эмени көрдүңүзбү мына бүт адамдар көрдү. Түшүндүм мен. Ne yaptı senin gençliğini durup durup? Echkim yürüydi. Bunlar aytsam ne? Alo. Iya. Evet. İçinde? Mana? Tamam. Siz kimde götürürsünüz? Siz kimde götürürsünüz? Bizde бұл жерде только беременна. Для беременных oturadi. Men дежурный врачмын. Беріңіз ровода siz алдыңызбы арызыңызды? Мына. Эми Bizde бүгін азыр чүйдүн аялдарын алып атабыз. Бизге аябай тоскоолдук жаратып атасыңар. бүгүн Чүйдүн больницасы жабыктыгына байланыштуу. Мен сөзүмдү бүтөйүн. эртең менен бери 4 жаран келиптир силерге. Анан чүйдүн алып атабыз, анан биз жетпей калып айтпайлы. Siz tanıştırыңызчы биздерди. Атым Улукбек, фамилиям Карыбек. Siz эмне боюнча келдиңиз? Биздин арыз боюнча. Биздин арыз Мен жаран туугандарыбыз бул жакка жаткандыгына келдим. Анан эшикте иттерге мамиле кылганда, адамдарга мамиле кылгандыгын көрүп чыдабадым. Монтип азыр футбол качан келсеңер 15 мүнөт пешке тургулачы. Адамдардын ден соолугун кам көрөсүңөрбү? Сутка менен иштеп атабыз. Тургулачы 15 мүнөткө. Адамдар бул жерде пенсионерлер отурат. Жаш балдар отурат күтүп. Анан чыгып алып какаясыңар баарын монтип алып, министрлер баш болуп алып. Какай багыланды? Siz azır evde müdekşilerle Каршылыгы эл көрүп атат силердин акыбалыңарды. hazır mıdan keyinki bizim dağı tünkü moç birinci. Анан Çüydün roddomun gün kalalı. Anam. Siz oturup bu jakta var паникага бизге паника болуп атасыңар. Ben sizde çık dep azır aytalam. Айта албайсыңар. Sizge arız var mı? Жазыштырабыз. Жаздым. Эмнеге чыгарып бересиз? Ким жазды? Биздики биз Силерге жазып атабыз. Siz çakırdı. Биз çakırdı. биз жазып атабыз. Анан бизден дагы жогору жакта дагы приказдар бар. Биякта тока боюнча барлар гана отурат. Ким айтты? Ушундай приказ бар. Жүгүлүп Ким окуйт. айткандыгы болсо, Жазылууну окуйт. эртең келесиз администрацияга. Жазууну окуйлу? Барып ошол жакта чечесиз. Мына урматтуу министр мырза. Министр айым, көрдүңөрбү өзүңөрдүн кызматкериңерди? Силердин врачыңар ушинтип мамиле кылып атат. Чыгып кеттиң ошондо бул кишилер эшикке чыктыңбы? Чыгыш керек. Ким айтты бул сөздү? Чыгыңыз, бул жакта тока Бул боюнча. сөздү ким айтты силерге? Бул сөздү силерге ким айтты? Бүгүн чүйдүн аялдарын алып атабыз биз. Кана бир аялыңар. Сиз тоскоолдук кылып аялдын толгоосунда качырып атасыз. Ызылдап Силерге атасыз. ким айтты бул тапшырманы? Мен сизге жооп бербеймин. Жооп бересиңер силер, милдеттүү түрдө билесиңер. Жооп бере турган менин жогоруда адамдар бар. Ошолорго суроону бериңиз. Анда силер жогорудагылар Мен дагы силер айтсаңар,
Булар угат экен. Мына адамдар эми коркконунан мына жерде отурган адамдар отура албай буяка тура калып атат да. Отургула силерден чыгара албайт эч ким. Жакшынакай келип, бул жака жакшынакай отургула. Мына ызгаардуу суукта бул жарандар отура турган жер. Анан азыр көрдүңүздөрбү мына тергөөчү? Көрдүңүзбү бул мамилени? Көрдүңүзбү? Таңдалыштуу болуп атат. Өзүңүз көрдүңүз, кутлайт. Монтип чыккыла деп. Отуруңуздар, апа, буяка келиңиз, отуруңуз, котпой эле. Мына отуруп уштап турат жакшынакай, отуруңуздар. Ушул ызгаарда чыгар деп атат. Мына жаңы келген министр күпүлдөп медицинаны кыйратып атабыз деп айтпай эле койгула. Силердин медицинаңардын акыбалы мына ушул босогодон башталат. Варатаңардан башталат силердин медицинаңардын акыбалы. Анан силер чыгып кыйратып атабыз, биз жыргатып атабыз, элди ден соолугуна аябай кам көрүп атабыз дебей эле койгула да. Силердин жүзүңөр дал ушул жерден көрүнүп атат. Чыгып адамдарга жасап аткан мамилесин, дарыгердин поведениясын көрдүңөр өзүңөр. Биз эмес милицияны тоготпой атат булар. Анан кийин эми башка сөз жок. Мен дагы сөз берем, урматтуу көрөрмандар. Дал ушул төрөт үйүнө биз өтө внимание кылып, көңүлүбүздү өтө бул төрөт үйүнө бурабыз. Кимде ким ушул жактан ушундай кордук көрүп, ушундай итке жасаган мамиленге күбө болгон болсо, кайрылгыла бизге. Биз мындайларды министрге алып барып, көзүнө көрсөтүп, министрдин өзүн жетелеп келип ушул жерге маселени коюшубуз керек. Министр ушул жерде эшикте эл менен кошор, саат 2ден баштап 4кө чейин 2 саат техничасы ошол эшикте турсун. Анан кийин бул дарыгерлер чыгып жарагандай короңдосун. Эгерде Кытайда же Японияда же ушундай бир өнүккөн өлкөлөрдө ушундай мамиле кылса, атууга кетпейт ушул дарыгерлерчи. Ушундай мамилеси үчүнчү. Мамлекеттик кызматкер деген бар. Биз го мейли, биз бир ээн баш кеп жебеген бир адам экенбиз да. Ээн баш экенбиз. Мындай булардын тили менен айтканда мындай цивилизациясын, булардын мамлекеттик этикасын биз түшүнбөйт экенбиз да. Бул мамлекеттик кызматкердин этикасычы. Ушундай көрөрмандар эми эгер бул жерди жаап таштайткан болсо, мына ушундай биздин кичинекей балдарыбыз, каракартаңдарыбыз эшикте сароору болуп саргайып күтүп отуруш керек экен суукта. Уят эле. Сизди не деп аттыңыз? Эртең менен күпүлдөп айтып аттыңыз эле. Келинчегим эмеде роддомго кирген, эч ким карабай атат дейт, эч ким келбей атат дейт, толготуп атат. Салсам кыйналып. Ошо эч ким келбей атат. Мен кайта бул жерде айтып атам, карап коюңуздарчы деп. Карайт, ооба дейт, жок бирок эч ким келбей атат. Сиз пул берген жоксузбу? Жок. Ошончо карабайт. Бул алынган убакта болду. Отуруп коалай. Отурам дейм, эч ким карабайт. Кайра чалып атат, бирок эч ким карабайт. Көрөт бекер экенин билесизби? Ооба. Мына урматтуу көрөрмандар, эми буюрса дагы бул жактагы жагдайды бат-баттан келип чагылдырып турабыз, көрсөтүп турабыз. Бирок бул жерден элди кууп чыга албайт. Бул сөз беребиз сиздерге. Бул боюнча министрге дагы барат окшойбуз. Өз министрге бара турган жагдайлар болуп атат. Бир топ медицинадагы акыбал боюнча мына онкологиядан көтөргөнбүз. Онкологиядагы жагдай дагы деле жолго салынбай атат да. Кыргызстан тарыхында бир дагы онкологиянын жетекчисине кылмыш иши ачылган эмес экен да. Бир статья менен жумуштан кеткенин көрө элекпиз да. Бирок ал жакта коррупция жок, ой сүттөн аппак деген болсо ал адамдын мындай бир жакшылык көрбөй өтөт го дейм. Акыбалды көрдүк, көргөзгөнбүз сиздерге.
Ошону кече зам министр айтыптыр. Кактус деген булардын бир атайын медиасы бар. Собственный ал жака акча төлөп мындай бир эме кылып алган. Саламат сактоо министрлигинин эле ушул мактап жанагындай биздин пактакор депутаттардай пакта коюп турат ошол медиа. Анан ошол жака зам министр айтыптыр. Ой, биз ал журналисттин ишине байланыштуу эмес, өзүбүздүн планыбызда болгон текшерүү жүргүзгөнбүз онкологияны. Дегенде мындай депчи. Буюрса биз сөзсүз түрдө аны дагы чакырдырабыз, онкологияга дагы жагдайлар иликтенип атат. Буюрса биз аны да көтөрөбүз. Медицина тармагы боюнча, төрөттөгү жагдайлар боюнча, балдардын акысыз дарылануусу боюнча, майыптардын акысыз дарылануу боюнча, пенсионерлердин акысыз дарылануу боюнча жагдайлары мамлекеттик кепилдик программасында так көрсөтүлгөн. Ошол жагдайларды да буюрса дагы алып чыгабыз, көрсөтөбүз дейбиз. Качан медицина оңол боюнча биздин тилибиз тыйылбайт. Биз министрге дагы бара турган жагдайлар бар. Оштогу инфекционный дагы акыбал боюнча дагы шейшептери 2 жылдан ашып кеткен шейшептер, марлы болуп калган шейшептерди биз ала келгенбиз. Аны дагы министрге алып барып беребиз буюрса. Ошол бар болуңуздар. Дагы чагылдырып турабыз.